Кут ошол касиеттердин өтө бир орчундуусу, өтө бир өзгөчөсү. Ошол ар бир адам жаратылганда жараткан Кудай тарабынан өзгөчө ошол кишиге бир кайсы бир милдет аткарганга, миссияны бир аткарганга берилген өзгөчө энергиянын топтому да. Ошол энергия, ошол сапат, ошол талант, жөндөм баардык ошол кишидеги касиеттердин баарысын бир багытта, бир максатта бириктирип багыттап алып жүрөт. Ошол кут иштей баштаганда ал кишинин эле энергиясы эмес, анын тегерегиндеги адамдардын баарысы, табият күчтөрү, биз билген билбеген агымдардын баарысы ошол кут үчүн кызмат кылып калат. Карап көрсөңүздөр, Саякбай атабыз манас айтып атканда кандай теребелде абал турат. Жаандын жааган нөшөрлөгөнүн билбей эл ошол жерде угуп, жашы дагы кичинеси да чоңу дагы биз эми жанагы телевизордон көрүп атабыз. Силердин кызматыңарга жараша, берип атканыңарга жараша. Ошондо карап отурсаңар, кандай энергия, кандай күч ал жерде тегеренип турат. Саякбай атабыз ошол жерге кандай энергияны топтоп берип туруп атат. Же болбосо биздин жанагы акындар деле айтышып атканда карасаңар, жөнөкөй эле биз сүйлөп аткан сөздөрдү айтып аткандай болот. Бир ошолордун таамай өзөгүнө келип айтканда, ал жерде кандай энергия иштеп атат. Мына ошол энергияны иштете билген, кайсы бир багытка багыттап, ошол келип аткан агымдардын баарысын, туура мамиленин баарысын тең аныктап турган өзгөчө күч бул кут болуп эсептелет. Кутты өзүңөр чечмелеп көрсөңөр, 3 сөздөн туруп атат. К, У, Т болот. 3 тамга. 3 тамганы. К негизинен бул каруу, күч же ык деп чечмеленет. К тамгасы, тыгышы. Кыргыздын сөзү ушундай айланса болот. Ал ар бир сөз эмес, ар бир тыбышы өзгөчө маани берет. Ар бир тыбышында өзгөчө кут орнотулган да. Ошондо биз өзүңдөгү ыкты, өзүңдөгү карууду утуп ал деген маани билдирип атат. Карап көрсөңөр. У деген сөз дагы биз өзүбүздөгү уңгу дегенди билдирет. Т деген бул жана таш түшкөн жеринде оор дегенди, өзүңдүн ордуңду тап дегенди билдирет да. Ошондо 3 тамга биригип келип туруп эмнени билдирип атат? Өзүңдөгү жараткан Кудай тарабынан салынган каруу күчүңө, кутуңу, каруу ыгын уңгусунан таап ордуна орноттур деп атат. Мына бул биздин өзөгүбүздө салынган энергия, биздеги түп аталарыбыздан бери аталарыбыз, энелерибиз козгоп, атайын бапестеп, багып келаткан энергиялардын баарысын топтоп туруп, ошолордун баарысын тең Кудай үчүн жараткан, эл үчүн, ушул табият үчүн, илим үчүн же кайсы бир милдет үчүн ошону аткарып, иштетип, кызматын кыл дегенди билдирип атат да. Ошол үчүн менин түшүнүгүмдө ар бир адамда, эгер жер бетинде 7 миллиард эл болсо, 7 миллиард элдин ар бир кишисинде, ар бир адамда өзүнчө куту бар. Ошол кутун иштетиш үчүн, ошол кутун тааныш үчүн, ошол куту менен дүйнөлүк энергияны, глобалдык энергияны, биз билбеген, түшүнбөгөн энергиялардын баарын топтоп иштетип, кызмат кылыш үчүн адамзаты жаратылган бул дүйнөгө. Ошол үчүн адам атабыз жаратылганда, ошо жанагы китептерде айтылган боюнча, периштелерге башыңарды ийгиле десе, ийбейден диреп туруп калат экен да. Ошондон Алла Таала кулагына шыбырап, менин түшүнүгүмдө эмне деп айтканы белгисиз, менин түшүнүгүмдө ата деп айткан дейт. Менин түшүнүгүм боюнча. Эмне үчүн ата? Эмнен ата дейт. Ошол бейиштеги жандыктардын баарысын атын атап берип атат адам атабыз. Ата. Биздин ата деген сөз. Ошол нерсенин өзөгүн айтып бер. Билдирип бер, багытын бер, максатын бер. Ошонун өзөгүндөгү каруусун өткөрүп бер деген сөз болуп атат, көрдүңүзбү? Ошондо биз ата деп кайрылганда, биз бүт дүйнө жүзүндөгү ар бир нерседеги салынган, өзөгүндө сазылган энергияны козгоп атабыз. Мына биздин кыргыз тилибиздин, кыргыз элибиз топтоп келген тилдеги эле сөзүбүздөгү, тыбышындагы энергиялардын күчү кандай болуп атат. Эми элестете бергиле, ар бирибиз өзүбүздөгү кутубузду биз таанып, түшүнүп, ошону иштетип, кызматыбызды аткарып баштаганда дүйнө эмне болуп кетет. Ошол үчүн кыргыз козголгондо дүйнө козголот деп атаган илгерки аталарыбыз.
кыргыздын эмнесин козгоп атат? Биз кутубузду козгоп атабыз. Дүйнөнүн кутун козгоп атабыз. Ошол үчүн мына мусулманчылыкта дагы аябай катуу айтылат. Бир кишини өлтүрүү бул дүйнөнү өлтүрүүгө тете деп. Бул жараткан Алланын бизге берген энергиясын жок кылуу эмне деген трагедия. Ошол үчүн биз өзөгүбүздөгү кутубузду иштеткенге, ошол өзүбүздүн миссиябызды, милдетибизди тапканга, ошону иштеп келечекке, келечек муунга өзүбүз үчүн таап иштетип бергенге, элибиз үчүн жараткан Алла Таала үчүн, илим үчүн милдетибизди аткаранга милдеттүүбүз. Бул милдет. Рахмат. Ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат да. Демек, Сүйөр агайдын сөзүнөн улам, касиеттер бул түпкү биздин 7 ата, 70 ата, 700 аталарыбыздан келаткан энергиялардын топтому боло турган болсо, а кут бул жеке адамга буйруган нерсе экен да, жеке адамдын өзүнө. Өзгөчөлүгү. Өзгөчөлүгү, Эч кимде жок бир кандай десем, жөндөм, шык, бир энергиянын дарамети да. Анан кыргыздар дээринде бар болсо деген ошол да, ошол адамдагы дээри. Анан ошол кутту, мисалы, кутту биринчи сезиш керек, же билиш керек, туюш керек да. Анан кийин кутту кармап калыш керек деген түшүнүк бар да, кутту уютуш керек деген түшүнүк бар. Буларды кандай чечмелейт элеңиз? Кантип кутту кармайт, кантип билет, кантип мен дагы бир өтө таң калган себеби ушул биздин жана кыргыз эл жомоктору, биздин дастандар, эпостор, манас улуу жомогубуз, биз ойлойбуз муну жомок экен депчи. Чындыгында андай эмес. Алар башынан аягына чейин эле жашоодогу ушул кутту иштетүү боюнча инструкция. Биз ошондогу катылган жол жоболорду, инструкцияны иштете албай, ошону унутуп калганбыз. Ошол илимдин жолун унутуп калганбыз. Ошол үчүн азыр чайналып атканыбыз ошондон болот. Ошол үчүн мен бир мындай үзүгүн келтире кетейин. Элибизге белгилүү Саринжи Бөкөй деген күү бар. Кандай элдин баарысын жан дүйнөбүздү козгоп, бизди бир жакшы настроенияны, жакшы бир көңүлдү тартуулаган күү да. Эми ошол күүдүн өзөгүндө жаткан алгоритмди азыр айта кетейин деп атам. Ошол жерде жамгырчы кыргыздын 7 хандыгын бириктирген улуу каган өлөрүндө Саринжи уулу бир айтымда 5-6 жашар бала, дагы биринде 12-13 жашар бала, ошол балага керезин айтып атат. Ошондо айтат: мен өлгөндөн кийин Карача хандын кызы Берметти барып алып үйлөн дейт. Ошондо 5 дос жолдош ал дейт. 5 жолдошуңу бирөөнүн жалгыз, ар бир адамда жалгыз гана досу болот. Өмүр бою ошол жандаш болот, көңүлдөш болот, жан дүйнөсүн түшүнгөн дос болот. Ошону достукка, жолдоштукка ал дейт. Биздин жан дүйнөбүз бул биздин биринчи досубуз, биринчи жолдошубуз. Экинчиси ата тамырыңан ал дейт. Ата тегиңен, ата тарабыңан ал. Ата тарабыбыздан биз эмнени алабыз? Биз ата тегибизден келаткан касиеттерибизди алабыз. Ошол касиеттерден топтолгон энергияларды алабыз. Биз ата тегибизден келип аткан өнөрлөрдү, шыктарды, жөндөмдөрдүн баарысын чанбастан ошолордун баарысын кабыл алып, иштетип, ошолор менен дос болуп, жолдош болуп жашашыбыз керек да. Үчүнчү досуңу эне жагыңан ал дейт. Бул ошол эне тегибизден келип аткан касиеттерибизди алабыз. Эне тегибизден келип аткан касиеттерибизде өтө көп нерселер жатат. Жарымыбыз ата тарабыбыздан келсе, жарымыбыз эне тарабыбыздан келип атат. Үчүнчүсү, төртүнчүсү ошондо бөлөңөн ал дейт. Бөлөңөн бир дал. Бөлө болгондо мен сөздү чечмелесең, бөл дейт. Жамандыгыңы, жаман сапаттарыңы бөлүп жаша дейт. Жаман ойлоруңу, жаман ниеттериңи, жаман деген нерселериңин баарысын өлтүрүп жаша деп атат. Ошондо биз тазаланып жашашыбыз керек. Бул биздин 4-үнчү досубуз болуп атат. 5-инчиси жээниңен бирөө дал дейт. Жээн деген сөздү карасаңар, энди жээ дейт. Белгини жээ дейт. Белгини таанып, белги менен жаша деп атат. Эми карасаңар, кандай сөздөр? Адам күн сайын өсүп, өзүбүздүн кутубузду таанып,
касиет жолубузда касиеттерибизди карманып жашаш үчүн адам күн сайын жан дүйнөсү менен жашашыбыз керек. Ата тегибизден келип аткан касиеттерибиздин баарын кабыл алып иштетишибиз керек. Эне тегибизден келип аткан касиеттерибиздин баарын кабыл алып иштетишибиз керек. Өзүбүздөгү жаман сапаттарыбыздын баарын өлтүрүп бөлүп жашашыбыз керек. Анан кийин күн сайын бизге келип аткан белгилердин баарысын түшүнүп, белги менен жашашыбыз керек. Чечмелеп, Ошондо сен кор болбойсуң. Ошондо биз өзүбүздүн кутубузду таанып, түшүнөбүз, өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз. Ошондой адам кыргыздын көз карашында баардык жамандык, жакшылыктын баарысын жеңе алат. Өз жашоосун кура алат. Тагдырын башкарып, бактылуу өмүр сүрөт дагы, жараткан Кудайдын алдындагы, табияттын алдындагы, эл журтунун алдындагы, ата тек, эне тектин алдындагы, үй бүлөнүн алдындагы милдетин аткарып кете алат. Мына ушуну биздин аталарыбыз Сарынжы Бөкөй деген дастанында, күүсүндө катып койгон экен. Эми Сарынжы Бөкөйдү жакшылап угуп алгыла. Жарайт. Рахмат. Мисалы мындай суроо туулат да. Биз жогоруда айтып өттүк, ата тектен келаткан нерселердин баардыгы касиет болуп, адамга бир күч кубат берип турат депчи, касиет, өнөр. Анан айрым нерселерди үйрөнүп алып атабыз жашоо турмуштан баягы. Анан кутту ошентип үйрөнүп, же болбосо күтүп атып атабыз. Балким чакырып алсак болобу, же балким ал Жуктуруп алса болобу деген. Жугуп алса болобу. Ырыс отурда акыл жугушат болуп, балким жуктуруп алабыз дегендей да. Ушул нерсе кандай болуп калат дегендей. Эми бул жерде дагы бир суроону баштаганга мен аракет кылып көрөйүн. Бизде санжырачылар аябай көп кызмат кылышып атат. Ушул уруктардын баарынын таржымалын, ал жерде болгон окуялардын баарын жазбай чачпай айтып келатышат да. Ошол жерде Санжыраданын өзөгүндө жакшы ачыл элек айтылбай келаткан нерселер бар. Жана силер айтып аткан касиетти тогуштуруу, кут тогуштуруу нерселер бар да. Биздеги эми карап көрсөңөр, мындай бир 7 ата, 10 атадан нары барганда эле биздин аталарыбыздын баарысы укмуштай бийлер, даткалар, Хандар керек байлар, болсо. хандар ушундайыбыз да бар. Баары. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Себеби дегенде ошолордун өзөгүндө жана кыргыздын чыныгы, кыргыздын түшүнүгүндөгү илиминдеги касиет тогуштуруу, кутту жугуштуруу жөнүндө сөз болуп атат. Азыр деле жакшылап көрсөңөр, азыр деле эгерде биз балдарыбыз келечекте жакшы болсун десе, балдардын энеси жакшы болуш керек. Жакшы, акылдуу, ак көңүл, кең пейил аялдардан гана келечектеги баатырлар, жакшы эл башкаруучулар төрөлөт. Эгерде энесинин ичи тар болсо, анын балдары жакшы чыкпай калат. Жанагындай бул биздин санжыларда аябай ачылган да. Анан ошондо мен түшүнүмдө караганда, биздеги азыркы айтылып келаткан уруулардын ар бири нары барса бири 600 жыл, бери келсе 300 жылдан бери эле башталат да. Эмне үчүн ушинтип эле баягы тарыхта болбосо, мен өзү Саруу деген уруудамын. Саруу деген сөзү биздин кылымга чейин мындан 5000-6000 жыл мурун уже пайда болгон сөз да булчу. Анан кайра келип эле биздин Саруу атабыз мына Долон бийдин канча чөйрөсү кураз болуп калып атат да. Кантип эле ошондой болуп калсын, андай болбойт да. Демек, ошол биздин менин көнөк чоң атам 17-чоң атам экен. Көнөктүн чоң атасы Саруу деп аталат Санжырада. Ошол Саруу чоң атабыз Саруу касиетин кайрадан орнотуп, ошонун кутун бириктирип, ошол жерге бир өзүнчө чоң уруу кылып иштетип, топтоп кеткен киши Саруу деген илгерки касиет кутту кайрадан ордуна келтиргендиги үчүн Саруу аталып атат. Реабилитация болгондо. Кайра жандандыруу, кайрадан жандандырып атат. Анан ошол Саруудун ичинде мисалы үчүн жана бизде Жетируу деген бар, анын ичинде ар бири өзүнчө аталыш да. Мисалы үчүн уругум Оготур, окту отургуз деп атат да. Огатардан келген деп айтылат. Бирок чын-чынында анын өзөгүндө карап көрсөңөр, окту кантип отургузат? Ажалын тапкан нерсеге гана отургузат октучу. Бул жерде кандай касиет жатып атат? Бул мергенчилик эле эмес. Мергенчиликтин өзөгүндө ошондо ажалы жеткен нерсеге гана, ажалы жеткен жандыкка гана окту отургузса болот деген сөз жатып атат да. Мына кыргыздын генийлиги каякта болуп атат да. Биз ошонун деңгээлинде касиетке жете алдыкпы? Анын баарын унутуп калып атабыз да. Мисалы үчүн жана Кожо Жаштын трагедиясынын башында ошол жатып атат да.
ажал жеткенибиз ал ашык жөнүп өтүштүрүп атпайбы алчы. Ошондуктан ал жанагы ок отургузуучу касиет иштебей эле ал уже тажаалга айланып баратат да, жырткычка айланып баратат, айбан болуп кетип атат да. Анын кесипетин көрүп атат. Ошонун баарысын тең табиятта кантип жуурулушуп жашаш керек экендигин кыргыздын ата бабаларыбыз билген да. Кутту таанууда анын өзөгүндө илим жатат. Кутубузду үйрөнүп, таанып, өздөштүрүш үчүн биздин кыргыздын өзөгүндө жаткан манас илимибизди биз үйрөнүшүбүз керек, билишибиз керек. Илим деген сөздү карасаң мына ил анан им болуп атат. Илип алып атат. Им деген сөздүн бир нече вариациясы бар экен. Бул эм катары билинет экен, ым катары билинет экен. Им катары деген жана инуп ал, үйрөн дегендей маанисине билдирет экен. Ошондой биз илимди биздин өзүбүзгө гана тиешелүү, башка эч ким биле албаган эмди илип алышыбыз керек. Мына куттун өзөгү ошол жакта жатат. Куттун эки канаты бар менин түшүнгөнүмдө. Бир канаты бизге келип аткан эмди биз илип алышыбыз керек, өздөштүрүшүбүз керек. Экинчи канаты бул ошол биз өзүбүз иштеп чыккан жанагындай элге заряд бере турган, элге жардам бере турган, элди мындай кыйынчылыктан чыгарып кете тургандай, табияттагы болуп аткан проблемаларды чече тургандай ым катары, энергия катары биз аны кайрадан берип турушубуз керек. Ошондо бизге тиешелүү, өзүбүзгө гана тиешелүү өзгөчө бир энергияны илип ала турган болсок, ошону кайра иштеп чыгып башкалар түшүнө тургандай, башкалар жардам бере ала тургандай кылып бере ала турган болсок, ошондо биз кут иштей баштайт бизде. Кыргыз элинде мисалы үчүн бийлик куту бир эле кишиде бар. Башкаларда жок. Болбой эле баарыбыз эле опур тапыр болуп эле баарыбыз эле бийликтин кутун ээлейбиз деп атабыз да. Болбойт андай нерсе. Кут мына беш бармактай эле. Мына биздин кутубуз бул жерде. Ушул кутту иштетпесек биз, анда себепкерлер иштейт. Себепкер болуп барган киши ал убактылуу барат. Кайсы бир айга барабы, бир жылга барабы, 5 жылга барабы, ошонун убактысы бүткөндөн кийин ал кетип калыш керек. Эгер кете албаса анан шерменде болот. Биздеги трагедия жанагы бийликке баргандардын чоң трагедиясы ошондо болот. Тырмышы алуу, Тырмышы ошол жерден кеткизи келбей. Ошол кутту бийликтин кутун кармаган киши жаңылышып атабы, же өзүн тааныбай жатабы, же байлык издеп жүрөбү, же да башка нерсе кылып жүрөбү, негедир жүрөт да. Ошол киши ордуна турбаган үчүн анан башкалар анан кийин бийликти алам деп барып атат. Барышсын, бирок барганда дагы өзүнүн ордун билиш керек. Эмне себептен барып атканын билиш керек. Убактысын билип, убактысы бүткөндө кетип калыш керек. Менде ушундай чоң суроо бар эле, мисалы үчүн Манас эпосунда Манас атабыз өлгөндө Бакай атабыз аябай аброю өтө чоң. Кыргыздын баарына сөз өтүп турган учуру да. Азыркы замандагыдай болсо Бакай атабыздын бир эле сөзү менен ал бийликти ээлеп алса болот эле да. Бакай атабыз болсо жок, төө кайтарып кетип калып атат. Мына эми ошонун өзөгүндө энергиясын карап көрсөң, төө бул илим. Илим изилдеп кетип калып атат. Бийлик эмне үчүн бийликти ээлебей жатат? Эми себеби дегенде себебине бийликтин куту Семетейге өтүп атат. Манас атабыздан кийин Сыргак ээлешиш керек эле. Сыргак атабыз өлүп калгандан кийин тилекке каршы анан кийин Семетей төрөлгөн Семетейге өтүп атат. Бийликтин куту болбогондон кийин башкалар убактылуу эме туруп турсун деп жолду бошотуп Бакай атабыз өзүнүн кызматын кылып кетип атат. Бизде ушул жетишип жатат. Мына ушул Манас эпосу биздеги жомоктор баскан турганы менен эле кутту кантип тааныш керек, кантип кабыл алыш керек, кантип иштетиш керек, кандай шартта кут кантип иштейт, кантип биз өзүбүзгө берилип аткан, Кудай тарабынан берилип аткан илимибизди кабыл алып иштетебиз. Биздин илимибиз эмнеде? Аны кантип иштетебиз? Баары ушул жомок дастандарда жазылган экен да. Тилекке каршы бир моментте ошонун бир жанагы алгоритмин, ошонун бир жанагы ачкычын биз унутуп калган, бизге берилбей калган. Ошондон кийин кийинки биздеги аталарыбыз аны бере албай калганына байланыштуу ушуну жоготуп койдук да. Мына ошонун азыр убактысы келди, ошолор ачылып атат. Ошолор чечмеленип жатат. Кудай кааласа алардын баарысы элге берилет деген мен жакшы бир ниет тилегим бар. Ошондо жеңилирээк болуп калар деп ойлойм да. Тилеңиз ишке ашсын. Мен жанагы мен айтып баягы келинине берет го.
оодан соң ошол мен андан мурун жанагы бийликтин куту деп агай айтып кетти. Ошол бийликтин куту жөнүндө айткым келип атат да, сиз кадимки Көнөк Баатырдын урпагы экенсиз. Анан бул жанагы биздин ошол Манас атадан Көкөтөй хандан бери келаткан жана Ташкентти бийлеген кыргыздардын куту, ошол бийликтин куту, элдин куту Көнөк Баатырда болгон дешет да, санжырачылардын айтымындачы. Анан Көнөк Баатыр ошол кездеги башчы башкаруучулардын баары, сиз айтмакчы жана аттан түшсө да эрден түшпөй тырмыша бербей, тетирсинчи кимде касиет бар, кимде жөндөн бар, ким алып кете алат, ошол кутту өткөрүп берген экен да, элдин кутун, тырышпай, тарылбай жашабай. Ооба, бийликтин кутун. Анан ошол Көнөк Баатыр өзүнүн жээн небереси Көкүмхан атабызга өткөрүп берген делет да Санжырада. Анан Көкүмхандан Хантейишке өткөн. Хантейиш өз кезегинде жетиген урусунан чыккан кадимки Байсейит Баатырдын уулу Эр-Солтонойго калтырган экен. Байсейитке калтырган экен да, сен уулуң Эр-Солтонойго өткөрүп бересиң деп. Сенде уул чыгат да ошону алдына бийлеп. Сенде уулбар. Ал жаңы эле төрөлгөн да, сенде уул бар, ошол уулга калтырасың деп кутту өткөрүп берген. Анан өзү тиги уулдарынын артынан о дүйнөгө кетип атат калмактар менен чоң согушта. Ошол Эр-Солтонойдон кийин уланбай калганбы да, ошол элдин куту, бийликтин куту кантип уланат? Бул жерде өтө чоң ролду кыргыздар Олия деген олияларды да тилекке каршы ошол көрөгөчтөр, ошол ар бир замандын өзүнүн олиясы болот. Ошол олиялар өзүнүн кызматын аткарбай калганда ошол кутту үйлөштүрүлбөй калат. Анан кут ошуп кете берет. Мына Манастын өзөгүндө деле бар, мисалы үчүн ошол Ороздун балдары ошол куту жок экен деп, бийликтин куту жок деп, булар жарды экен деп, анан ошол учурда 32 аксакал башкарчу экен Кыргызды бийлери. Алар биригип хан шайлабай коюшат да. Анан болбосо өзү мындай касиет куттун жолунда касиетти атасы сөзсүз түрдө өзүнүн урпагына жанагы жалгаштырып өткөрүп берет да. Бул жана керез аркылуу өткөрүп берет, жана жамгырчынын керезин айттым. Же болбосо кайсы бир жол менен өткөрүп берет да, же болбосо аманатка калтырат. Ошондо ошону чала болуп калса, же аткарылбай калса, мисалы үчүн жанагындай согуштан өлүп калганда, Орозду атабыз ошентип өлүп калганда, ал неменен өткөрүп бергенге өткөрүлбөй калганда, ошондо ал жердеги башка аталар ошол жалгаштыруу, үйлөштүрүү ишин кылыш керек эле да. Аталар кылбай калып, анан аны байкап калган энелер жасаган. Сайкал эжебиздин энеси жасаган. Ошондон кызга болуп кеткен. Бийликтин куту кыз сайкал эмес, сайкал эжебизге болуп кеткен. Кыз сайкалы бөлөк, сайкал эжебиз бөлөк. Сайкал эжебиз бул Жакыптын жашташы. Кыз сайкал ал Манастын жашташы. Ошондо сайкал эжебизге болуп кеткенде жанагы Орозду Көкөтөйдүн ашында жамбын атып тигинип биткендерде деле ошол учурда сайкал эжебиз катышкан. Ошол белги берип атат. Кут менде турат. Эми эркекке жалгаштыргыла депчи. Муну кийин Жаңыл мырзанын учурунда Шырдакбек жазаган экен да. Ошол ырымды. Ошол ырымды. Бунда дагы бийликтин куту Жаңыл мырзага, Жаңыл эжебизге өтүп кеткенде, ооп кеткенде. Себебинде ошол учурдагы баатырлар эсирип кеткен да. Текерленип кеткен. Бекеринен Жаңыл мырза бир айтымында 12 баатырды сулаткан, дайбиринде 17 баатырды сулаткан чын кыргыздын чоң бийини кошупчу. Себебинде өтө эле кыргыздар ошол учурда биздин аталарыбыз аял кишиге тескери мамиле кылган, жана башка кемчиликтер болгон да. Бирок ошондо Шырдакбек баатыр бийликтин кутун Жаңыл мырзада экендигин билдирип, Жаңыл эжебизден анан мырза деген жигитине баш коштуруп, анан ошондон Жаңыл мырза деп бийликтин кутун анан орнотуп кеткен ал Шырдакбек. Кийин анан Жаңыл эжебиз анан бийликтин кутун тиги Тейит хандын белинде бар экен деп, анан Курманбекке аманат таштаган. Курманбек баатырга. Курманбек баатырга аманат болгону чала болуп калып, анан жанагындай өмүрү кыска болуп калган ошондо да. Бул ушул жанагы кутту жалгаштыруу, жугуштуруунун жолундагы нерселер да.
Ал учурда атайын өзгөчө касиеттүү кишилерде жана сынчылык касиет болот. Башка учурларда дагы болгон экен. Тилекке каршы азыр ошол сынчылык касиетте бизде Кыргызстанда сынчылык касиет бар кишилер жокко эсе болуп калды да. Азыр ачык айтыш кыйын. Себеби дегенде биздеги көрөрман кишилер биз телевизорду көп көрө берип, көрүнгөн нерсеге көңүлдү бура берип, сынчылык касиет чачырап кеткендей сезилип турат да азырчы. Туура. Дагы Санжырада дагы мындай нерсе бар. Кыргыздарда көсөмдүк касиет болгон. Мынагу олиялардын баарында көсөмдүк болгон да. Мына Бакай атабыз көсөмдүк ушундай болуп атат. Ал билип атат. Мына эмне болор, не? Семетей болот, Сейтек болот. Ошол үчүн ал эч камырабай отуруп, каникейди качырып, эми убактылуу абыке билезе билеп турсун деп атат да. Убактылуу себепкерликке келди деп атат. Ошонун баарынын ишин уланып турат. Кийинкилерде Санжырадын айтымында бир учурда көсөмдүк бир атанын балдарына катар менен келет экен да. Катары менен 3-4 жолу катары менен келгенде башка уруулар анан кийин нааразы болушат экен. Міне ушул көсөмдүк кишилер келе байлап берип койгонбу, бизге өтсө болбойбу, тигилби нааразычылык кылганда ошол көсөм атабыз ачууга алдырып коет экен да бир моментте. Манан демесе деп туруп анан көсөмдүктү 4кө бөлүп салган. Ошондо 4кө бөлүп салганда 4 урууга кетип калган көсөмдүкчү. Эми ошол көсөмдүктүн 4 бөлүгү биригип бирге ошол кутту кайрадан көсөмдүктү уютса, анан көсөм олия аталар кайрадан пайда болуп, анан кийин баш көз боло баштайт кыргыздаргачы. Ырымын жасабаса, бул деген кеп ырымды эмес. Ушу азыр биз жанагындай мен көп байкаганым ырым-жырымга жана түлөөт көрүп, курмандык чала койгонго ушундай көп ооп кеттик да. Бул туура эмес. Жөнү жок эле канча ачып жүргөн эч убакта жакшылыкка алып келбейт. Ушундай эсиңерге түйүп койгонго. Андан көрө Кыргызда эң эле жөнөкөй Кыргыздын өзүнүн эле күнүмдүк жашоосунда алынып келаткан жолу бар. Ар бир адам чын дилинен, чын көкүрөгүнөн ошол нерсени кабыл алыш керек. Мына мен мисалы үчүн кайсы бир проблеманы көрүп атамбы? Ошол проблеманы эмне үчүн мен көрүп атам? Демек ал мага тиешеси бар. Кудай мага ошону көргөзүп аткандан кийин ошол проблеманы мен өзүмдүн ичимде, көңүлүмдө, көкүрөк туюмумду иштеп чыгышым керек. Эмне себептен мен ошону көрүп атам? Эмне себептен бизде ушул революциялар кайра-кайра болуп атат? Эмнеге? Демек ал биздин көкүрөгүбүздөгү болуп аткан эле революциялар. Биз өзүбүз ошол элибизде тынччылыкты, ынтымакты орното албай жаткандан болуп атат болчу. Ар бирибиз. Ошол көсөмдүктү, олиялыкты алып жүрө турган аталар, энелер биз ошолорду уюта албай жатабыз өзүбүздүн көкүрөгүбүздө. Кандай үй бүлө болбосо карасаңар, үй бүлөнүн аксакалы, энеби, атабы тынч отуруп, баарына тегиз мамиле кылып, мээримдүүлүк менен карап кылган үй бүлөлөр баары тынч жашашат. Карасаңар жашоо делечи. Аларда уруш жаңжал болбойт. Кээде ачуу-пачуу болгон учурларда балам минтип эле койчу деп элечи, көкүрөгү бешенесинен сылап коет. Же болбосо кичине бир чөнтөгүнөн алып конфетин бере коет. Мына биз көчөдөн кичинебизде бирөө менен жанагынтип урушуп келсек, мушташып келсек, бети башы канжалап келсе, балам эч нерсе болбойт, эми жашоодо боло берет. Кана эми апаптап коеюн депчи, апаптап же болбосо бир конфет берип койчу эле, суу тегереп чачып койчу болчу да. Ошону менен эле баарыбыз баягы уруш жаңжал деле бүтчү. Азыркыда разборка деген жок болчу, туурабы? Ордуна келип калчу экен да. Ошол жердеги ашып кеткен энергияны, жетишпей аткан энергияны толтуруп, ордуна келтирип койчу да. Бул биздин ичибизде, көкүрөгүбүздөн болуп аткан нерсе. Ошол үчүн ар бир адам өзүнүн көкүрөгүнөн энергияны уютканды билиш керек. Кут деген бул энергия. Ошону уюта билсе эле иштейт. Кут уюганда. Демек, ошол кутту уютуу үчүн адам кайра эле биз эфир башталгандан бери эле ушуну айтып келатабыз. Ушул көрсөтүү жаңы башталгандан эле кайра эле келип атабыз да. Демек, адамдын өзүндө уюу болуш керек экен. Көкүрөгүндө уюу. Өзүндө тунуу болгондон баягы уют да бир нерсе уют. Анан да бир нерсе, мисалы, Кыргызда жогоруда сиз айтпадыңыз, сөзүндө да бар депчи. Чыны баягы эски элдердин жанагы биз тарыхта окуганда прото культура деп койду, прото маданият. Байыркы маданияттардын баары эле окшош эле да. Мисалы, ошол байыркы элдер
ошол эле Европадагы кельттер болобу, друидтер болобу, ошол эле мисалы берберлер болобу Африкада, биз жактагы ушул биз кыргыздар болобу, ошол байыркы элдердин баары байыркы прото маданиятты, прото тилди, прото касиетти деп коеюнчу. Түшүнүктөрдү. Прото кутту деп коеюн, эме бир ошол байыркы кутту мындай сактап келаткан өздөрүнүн салтуу билимдерине, ырым-жырымдарына болсун, жосом ушундай бирдемелерине мындай күлүч, ачкыч жанагы код катары сактап койгон экен. Ошону баягы билген кишилер, билгилер чык ачып коюп, буга келген кезде элди гүлдөтүп, жерди гүлдөтүп койгон сыяктуу да. Анан дагы бир нерсе, Кыргызда жанагы баягы аябай бейбаш болуп кеткенди, ой, утуруп кетиптир го деп, куту уруп депчи. Анан баягы качып бир нерседен качып кутулду. Куту эгер кутулса, демек кутту алып кеткен, жосом куттуу кеткен болушу мүмкүн да. Анан айтса дагы кутту кайтып, кут болсун деп, улам ушул баягы кутка жалгаштырып, кут менен байланыштырып, кутка мындай бир ороп, чулгап ушундай бир сөзүндө дагы, ишинде дагы ошол нерсе мындай бир болгон окшойт да, аябай. Жугузуп, кайра күчөтүп. Ошонун баары болгон, азыр деле болуп атат. Болгон эле биз мурунку биздин аталарда энелердей ага анчалык маани бербей калдык да. Биз азыр сүйлөгөнү жөн эле сөз болуп калды. Жөн эле айтып койдум дейбиз. Бунун баары келип эле баягы биздин уютабыз деген энергиясын баары чачыратып атат да. Энергия чачыраганда ошол жанагындай жаңжалдар боло берет, ырк кете берет, ынтымак болбойт. Ынтымак болуш үчүн ар бир киши өзүнүн касиеттерин кабыл алып, кутун таанып, өзүнүн ордун табыш керек. Жашоодогу ордун табыш керек. Ата атадай, бала баладай, эне энедей болуш керек. Ата атадай боло албаса, балдары атанын ордун ээлегенге өтөт. Ошондо атаны бала укпай калат. Тентектик эң жөнөкөйү. Андан ашынып кеткенде жанагындай жырткычтык, айбандык, кордошуу ушундай нерселер болуп кетет. Туруп кетет дегендей. Ошондо аталар дагы өзүнүн жоопкерчилигин тартып калат. Ошол Манаста деле бар. Мисалы үчүн жанагы немеде Канчоронун жигиттери Бакай атабызды көкбөрү тартат. Же болбосо жанагы Каныкей энебиз баарыбызын билип турат. Көбүш келет жигиттери менен. Анан Семетейди чыйырды энебизге качырып жүрүп, анан өзү жана кулдун баласын бешикке бөлүп алып, эмгизип отурат Семетейдин ордуна. Ушул көбүш келет, мени чабат депчи. Эмне үчүн чабат? Эмне үчүн Бакай атабыз көкбөрү болгонуна дагы макул болуп, кайыл болуп ошого отурат да Каныкей энебизчи. Менде мына Манас эпосунда өтө чоң түйшөлткөн суроолордун бири ушулар болчу да. Жашоодо ушундай болот экен, кайсы бир энергияны, кайсы бир нерсени түзөтүш үчүн акыркы мүмкүнчүлүк болот экен да. Эгер ошол акыркы мүмкүнчүлүктү колдонбой калса, анда энергия уйбай калат. Ошондо кут болушуп кетет. Кутту биз сактап калабыз десек, ошол эң акыркы мүмкүнчүлүккө чейин ошону жалгаштырууну уюштуруп калыш керек да. Каныкей энебиз жана чоң казатка даярданып отуруп, бул өзүнүн кайнелерине көңүл бурган эмес экен. Кайнелери кутка жарды болгондугуна байланыштуу, ал кайнелерине өзү алдынча издеп, ошонун кутун толтура турган аял алып бериш керек, милдети болгон экен, жеңи катарычы. Каныкей энебиз ошону убагында өткөрүп жиберип, ал эми Каныкей энебизде ар бир адамда жашоого келгенде жетишпеген бөлүгү болот. Мына эркек, аял ошондой эле. Эркекке жетишпегенди аял берет, аялга жетишпегенди эркек берет. Экөө биригип жуп болуп үй бүлөнү түзөт. Үй бүлө болмоюнча бала жаралбайт. Жаңы дүйнө жаратылбайт. Бул жашоодун жөнөкөй эле логикасы, алгоритми. Мына ушул нерсе бүт энергия менен иштегенде колдонулат да. Ар бир адамдагы жетишпеген энергиянын бөлүгүн башка бирөөдөн алыш керек. Каныкей энебизге жетишпеген кыпындын энергиянын бөлүгүн көбүш атабыздан гана ала алмаган кишичи. Ошондо акыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп, ошого кайыл болуп отуруп берип атат. Көбүш келип туруп кылычы менен эмчегин жара чапканда өзүндөгү энергияны берип атат Каныкей энебизге. Ошонусуна Каныкей энебиз ыраазы болуп, ошону
үлөштүрүп өзүнүн ичиндеги өзөгүндөгү энергияга кошуп толуктап алып анан кийин төркүнүнө качып кетип атат. Силер ойлобогула, мисалы үчүн Манас атабыз жанагы Коңурбай барып чапканда ал билбей эле отуруп калган депчи. Жок, андай болгон эмес. Чындыгында энергиянын көз карашына алып караганда Манас атабызда Коңурбайды өлтүргөнгө өтө көп мүмкүнчүлүктөр болгон. Камчысын мойнуна салып алып келип чөгөлөп отуруп атат. Аны эмне үчүн чаппайт? Себеби дегенде Коңурбай бере турган энергияны Манас атабыз алыш керек болчу. Ошол энергияны Коңурбай болгондо дагы чын дилден, ак ниеттен бериш керек. Кантип берет эле Коңурбай? Ок аркылуу. Только ок аркылуу. Ошону акыркы чоң казатта Манас атабыз акыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп, ошого өзүнүн өмүрүн сайып туруп, ошол жетишпеген энергияны алып туруп, кыргыздын азыр билген кыргыз дүйнө деген дүйнөсүн Манас атабыз түзүп кетип атат. Биздин бул кут дүйнөсүндөгү эң негизги биздин аткара турган кызматыбыз ошол кыргыз деген дүйнөнү түзүп Манас атабыз. Ошону биз уланта алабызбы? Ошону биз өзүбүздөгү энергия менен толуктап, жалгаштырып, үлөштүрүп кете алабызбы? Биздин жашообуздун өзөгү мына ошол жакта болот. Биз ошону жаңылап өздөштүрүшүбүз керек. Биздин кызматыбыз ошондо. Рахмат. Ушул жерден дагы бир окуяны эстеп кеттим да. Биздин менин ошондо чоң энем болуп калат экен. Асел деген чоң энебиз жашап өтүптүр. Ошол киши эмне айтышчу да, өзү тектүү жердин кызы болуп, бирок дагы тектүү жерге турмушка чыкса деле, бирок чоң атабыз аябай кырсыраак киши болуптур да, кырс киши болуптур. Анан жетишпестикте жашашыптыр. Бирок өзүнүн төркүнүнө барганда ошол бир чоңунан жаап алыш экен дагы, анан ошону менен жолдо барып, ошол бир айыл туугандардын баары жолдо тосуп турат, ошолорго бирден сындырып берип, аягына чейин үлөштүрчү экен да. Анан кайра келатканда ар бири куржунуна бир нерсе салып берет да. Анан ошол кемпир каза болоорунда бир тоголок нерсени, мынчалык тоголок нерсени улуу келинине, ошондо чоң улуу үйлөнгөн кез экен, ошол улуу келинине берет экен да. Мону жутуп ал депчи, оозуңа салып жутуп кой деп. Анан тиги келини азыр деп сизди жаткырып коеюн деп тиги терезенин текчесине койгон боюнча үйгө алып кирип жаткырып, кайра чыкса ордо эле калыптыр, тоголок болуп, өзү эрип кетиптир да. Анан демек бул кут деп айткан экен да, бул кут депчи. Анан демек аялдын куту боюнда болобу, же ал тоголок кут эмне кут? Кут огушуу маселеси, кутту берүү маселеси жөнүндө болсо да. Кийинки моонга. Мен түшүнүгүмдө түрлүү ырым-жырымдар бул боюнча көп эле бар. Ошол ар бир киши өзүнүн түшүнгөнүнчө, өзүнүн билгенинче ошол ырымдарды жасап, ошол жол менен өткөрүп берип келишкен. Мына илимдин жолунан алып караганда ал ырым-жырымдардын кереги деле жок. Бул жерде эң негизгиси бир нече шарт бар. Биринчиси бул баардык нерсе чын ниеттен жасалыш керек. Адамдын ниети чында ушуга мен берем деген ниет болуш керек. Экинчиси кең пейилден жасаш керек. Кең пейилден. Ичтарлык кылбаш керек. Ичтарлык кылбаш керек. Үчүнчүсү бөлүгү жанагы белги. Белги болуш керек, мына ушуга өткөрөсүң депчи. Анан ошонун ирме менен өткөрбөй жасап кетиш керек. Ирме менен өткөрбөй. Ошол мисалы үчүн эгерде биз чын ниетибизден жасап атабыз деп, бирок пейилибиз тарыза, ал өтпөйт. Өзүбүз менен кете берет. Эгерде мисалы үчүн белгиси жок берсек, ал киши аны көтөрө албай калышы мүмкүн. Себебинде ошол кутту дагы көтөрө турган гана киши көтөрөт да. Анын энергиясын көтөрүш керек. Ошону эртеңки күнү улантып кете тургандай болуш керек да. Ошол үчүн эгерде ошондой көтөрө ала турган киши болсо, ошого белги келет. Белгиси кандай болот? Жана түштөн аян болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир кээде жоктон жок эле мындай шумкар келип конуп калган учурлар болгон да, келип көргөзүп атат. Мисалы үчүн жанагы Мураталы атабыз бүт кыргызга чоң бий болгон экен.
Анан ошондо ал бийликти мен кимге өткөрөм дегенде ал киши айтат экен, менин шумкарымы кое бергиле, мен өлгөндөн кийин 40 өткөндөн кийинби, анан ошол кимге барып отурса ошол болот депчи. Анан ошол шумкарга барып отуруп ошол кийин чоң бий болуп кеткен дейт да. То есть ар түрдүү жолу бар. Жанагы бул шумкарга берген бул аманат жолу болуп калып атат да. А жанагы кичинекей томолукту жеп ал дегени бул тиги келини ирмемин өткөрүп жиберди да. Учурунда. А так болбосо муну жөн эле жанагындай адам тунууга кирип эле ошол энергияны толугу менен кабыл алып, анан ошол ала турган кишини тапса, ошону чын дилинен эле мындай туюмунан эле өткөрөт мунучу. Ошол жерден суроо кайт. Жанагы келини ошол сиз айткандай кийин эле ошо тунууга келип туруп ошол куттун чакырып алса болобу? Албетте. Албетте болот. Кыргызстан мисалы кутту чакырып атпайбы, элчи мисалы эл башына күн түшсө эл тилеген эр келет, эр байын эл көрөт. Демек аны чакырып атпайбы? Албетте болот. Албетте болот. Ал мисалы үчүн ошол кут табылбай калган күндө делечи, ошондой жана кут менен иштеген кишилер биригип бир нече киши болуп атайын ошол туюмдан тунууга кирип туруп, ошонун жанагындай чын ниеттен бата кылып жараткандан суранып, аталардан, энелерден, себеби дегенде биздин каныбызда ошонун бир бөлүгү бар да. Ошон үчүн белги болуп атат, ошон үчүн. Ошол үчүн белги болот, ошол үчүн аяндан келет, ошол үчүн биз түш көрөбүз, ошол үчүн ошого биз аралашып атабыз. Эгер андай бир бөлүгү болбосо, бир ошонун бир кыпыны, бир нуру болбосо, биз аны билмек эмеспиз. Ошол үчүн ошол өзөк аркылуу, ошол кыпын аркылуу ошону чакырып алып келип иштетсе болот. Ал үчүн ошондой өтө жогорку деңгээлдеги тазалык, аруулук керек. Кыргыздар ошол үчүн аруу жашоо деген. Ошол үчүн жанагындай материалдык дүйнөнү жогору койгон эмес. Ар нерсенин өзүнүн орду менен болсун деп ошого ынтылышкан да. Ошондой кишилерде алардын берген батасы батадай, тилеги тилек кабыл болуп турган ошол үчүнчү. Биз тилекке каршы азыр материалдык дүйнөгө өтө кызыгып кетип, өзүбүздүкү бөлөк деп, меники сеники деп калдык да. Ошондон биздин ниетибиз таза болбой жатат, пейилибиз кенен болбой жатат. Ошол биздин өзөгүбүздөгү, биздин аталарыбыздан, энебизден келип аткан таза сакталган нерсени биз иштете албай жатабыз тилекке каршычы. Ошондон биздин азыркы түйшүгүбүз, проблемабыз. Ошондон биз өзүбүздүн жолубуз менен кетпей башка элдерди туурап атабыз. Ар кимдин мыйзамын алып жашап атканга аракет кылып атабыз. Алар бизге мыйзам болуп бербейт. Конституцияны бир эмес 100 жолу кайрадан жаза бергиле. Ал бирок конституцияны кыргыздар окубайт да. Кыргыздын маданиятында башка нерсе да. Кыргыздар негизинен илгертен эле ошол салтына, өзүнүн жазылбаган мыйзамдарына ылайыкташып эле жашап келген. Себеби алар кыргыздар өзүнүн дээриндеги болгон нерсени жасап келген. Кыргыздарда мисалы үчүн тентектик кылып атканда уят деген сөз бүтүндөй бир элди тыйып койгон. Азыр конституция менен жанагы милиция бүт нерселердин баарысын түрмөгө тыгып атса дагы уят демектен 100 жолу кайталаса да болбой атпайбы? Себеби анын өзөгүнүн орнобой жатат, көкүрөгүнүн орнобой жатат. Себеби ошол энергияны уюткан, энергияны иштеткен энергия иштебей жатат. Башка элдердин энергиялары башка иштейттир. Мисалы үчүн карап көрсөңөр, мен мына жанагы машинасы барлардын баарысы эле жакшы мастер керек болсо кимди издейсиңер? Орусту издейсиңер, татарды издейсиңер, туурабы? Ал элдердин өзөгүндө ошол технологияга жакын, ошол өзөгүнө салынган нерселер бар. А кыргыздын өзөгүндө башка нерсе туруп атат. Бирок кыргыздын өзүндө илип кетүү жагы күчтүү. Мисалы бир шопур таанышыбыз айтты эле да, машинең бузулуп калса дейт, орус оңдоочуга барсаң дейт, мынча сом таштап кетесиң, мынча күндө оңолот деп айтат дейт. Андан түшпөйт дагы, кемитпейт дагы, күнүн да азайтпайт дейт да. Оңдолбой калса кечирип кой дейт. Ооба, оңдолбой калса кечирип кой дейт. А кыргыз балдарга алып барсаң дейт, 5 мүнөттө жасап берем дейт, ошону жип менен байлап болсо да жасап берет да, атпайбы? Бул эми экинчи бөлүгүдүр. Себеби кыргыздар баягы Конфуцийдин бир айтканы, өзүнүн жана тил албаган кишилердин бир жана өткөн заманда жашап кал деп каргач экен да. Ошону бир кыргыз ата айткан экен, мен ошондой заманда жашасам экен депчи. Себеби кыргыздар эмне деген? Кыргыздар үчүн жана төшөктө жатып өлгөн бул жамандыктын түрү болгон да. Ошол үчүн жол бетинде өлөйүн деген. Мунун өзөгүндө кыргыздар өмүр бою мушташып, жоолашып жүрөт деген билдирбейт. Жок. Кыргыздар табият менен жашагандыгына байланыштуу. Табиятта бир учур экинчи учурга эч убакта дал келбейт.
дайыма кыргыздар жаңылыкка умтулуп жашайт. өтө өзгөрүп турган нерсеге шыктуу болот. Кыймыл, аракет, агым мындай. Себебинен да кыргыздар мындай немеде биздин биз элибизди түшүнбөй жатабыз. Биз өзүбүздү түшүнбөй жатабыз. Биз өзүбүздү тааныбай жатабыз. Биздин өзүбүздүн шыгыбыз эмне экенин, биздин өзгөчөлүгүбүз эмне экенин биз билбей жатабыз. Менин түшүнүгүм боюнча кыргыздар эмнеге жакын? Кыргыздар илимге жакын. Кыргыздар жаңы өзгөрүп турган нерселерге жакын. Кыргыздар жанагы кыргыздардан жакшы программисттер чыгыш керек. Себеби дегенде жанагы кыргыздардан жакшы бухгалтер чыкпашы мүмкүн. Кыргыздардан жанагы технарь чыкпашы мүмкүн. Себеби дегенде биз жанагындай бир жазылып коюлган инструкцияны баштан аяк аткарганга биздин чыдамыбыз жетпейт да. Табиятыбызда биз тез өзгөрүп турган нерсеге жакынбыз. Бизде жанагы жан баштап жатсаң сонунда дегенди биз келеке катары көрүп алдык. Жок, андай эмес. Аны вообще башкача негизде кармаш керек. Негизде аны жоруш керек. Эмне үчүн кыргыз жан баштап жатат? Себеби дегенде ал эч убакта козголбойт. Бардык нерсе дүйнөдө болуп аткан нерсе Кудайдын буйругу экендигине ынанат. Кудайдын буйругуна жараша жашайт кыргыз. Буйругу болгон учурда мына алма бышканда жерге түшкөндөй эле ошондо алып жейт. Ага чейин алма бышканга чейин алманы мен бышырам деп аракет кылганда ал деген өзүнүн же кондициясына жетпей калат, жана пестицид тигил булар ошондон пайда болот. Ал керекпи? Керек эмес. Кыргыздын түшүнүгүндө ал туура эмес. Ал эртеңки күнү табиятты дагы бузат, адамды дагы бузат да. Кишинин куту жөнүндө сүйлөштүк окшойт. Ушул элдин, жердин куту жөнүндө, бийликтин куту жөнүндө сөз болуп кетти. Анан үй бүлөнүн куту деген да түшүнүк бар да. Анан үйдүн куту аял деп коет да. Аял киши кутту кантип карбайт, кантип сактайт? Үй бүлөнүн кутун, үйдүн кутун. Мына үйдө боз үйдү карасаңар, боз үй кыргыздагы үй бүлөнүн бүт алака берекесин, мамилесин баарын түзүп койгон да. Баланын орду бул уук, кереге бул кыздары, эне бул очок, түндүгү бул ата, баарысына багыт берип жол ачып турат. Анан кийин очокту буланткан киши ким? Эне. Ошол мисалы үчүн очоктун куту энеде. Анан кийин эгерде ошол үй бүлөдө мисалы үчүн ирэет болбосо, багыты болбосо, бул ирэетин да багытын да бере турган бул атанын кызматы. Ата деп атпай, атап тур, айт деп атат. Менин түшүнүгүмдө жанагы эркекке өзүнчө эркектик мүнөздөр, сапаттарды бергендей эле аялга да ошондой нерселер берилген да. Мисалы үчүн аялдар мээримдүү болушат. Булар жана балдардын башын сылап коюп эле мээрим өткөрө берет да. Эркектерге бул өтө мындай кыйын нерсе болчу. Эркектер мээримдүү болгонду бир четинен каалабайбыз, муну мындай кемчилик катары карагандай карайт. Бир четинен мисалы үчүн ошого байланыштуу бул биз жанагы эркектер жанагы мээримдин энергиясын иштете да калбайбыз да. Мээримде укмуштай энергия иштейт ал жердечи. Ошондуктан бул жашоо ушундай берилген. Ата өзүнүн энергиясын иштетет, эне өзүнүн энергиясын иштетет. Ошону бириктирип, кутун айландырып, үй бүлөнүн кутун көкөлөтүп турат. Эгерде атасы ошонун баарын уюта албаса, эне уютуш керек. Эне уюта албаса, ата уютуш керек. Бул жерде жана мисалы үчүн мээрим аялдарда болсо, аялдар мээрим берип, эркектер мээрим бербей коюш керек деген туура эмес. Болгон эле табиятынан, мисалы үчүн эркектерге мээрим азыраак берилген, аялдарга көбүрөөк берилген. Ошол эркектер ошол мээримди бергенди үйрөнүш керек. Жасалма болсо дагы ошо балдарыбызды, кыздарыбызды эркелеткенди биз үйрөнүшүбүз керек да. Ошол аркылуу биз мээримди бергенди үйрөнүшүбүз керек. Ошол учурда мисалы үчүн жанагындай ата тапкыч болот. Эркектин негизги кызматы бул эркти эгүүчү, табыш керек, тапкыч керек, казыш керек, иштеш керек. Аял таба албайт деген түшүнүк эмес булчу. Болгон эле эркекке жеңилирээк болгон нерсе тапкыч жагынан аялдарга бир аз оорураак болот да. Аялдар көбүрөөк аракеттениш керек, көбүрөөк мамиле кылыш керек болот да. Ошолордун баарынын симбиозун тапкан жол бул куттун жолу. Ошонун баарысын эгер биз кутубузду таанып, кутубузду иштетсек, ал өзүнөн өзү эле боло берет. Өзүнөн өзү эле боло берет. Ушундай жашоодо ушундай нерселер болот. Мында карап көрсөңөр, менин студенттерим көп сурашат.
кантип биздин өзүбүздүн кутубузду биз тааныйбыз депчи, кантип тапса болот депчи, биздин кутубуз эмнеде экен депчи. Анын жана өлчөөчү нерселери жеңил эле, оңой эле. Артыңар мындай өзүңөрдүн жашооңорду карап көрсөңөр, 3 нерсеге көңүл буруш керек. Биз кандай нерсени, кандай жумушту, кандай кызматты башкаларга салыштырмалуу жеңил жасайбыз. Биринчи критерий жеңил. Экинчиси сапаттуу. Анан үчүнчүсү биздин жан дүйнөбүзгө туура келиш керек. Жан дүйнөбүзгө туура келген нерсе, ушул 3 критерийге жооп берген нерсе биздин кутубуз ошол жерде. Ошону тапсаңар эле, ошонун тегерегинде жүрсөңөр эле куту өзү эле иштей берет. Абдан сонун. Мына эми карасаңар, мына жана акындар кантип айтышат да. Алардын куту иштеп атат да. Алардын жан дүйнөсүнө туура келип атат. Башкаларга салыштырмалуу кооздоп тим эле айтып берип атат да. Мына үчөө иштегенде анан акын болуп чыгып келип атат. Рахмат. Керемет. Агайдын ушундай үчүлдүк мыйзам, деги эле дүйнөнүн түзүлүшү үчүлдүк мыйзам деп коебуз. Ушундай сонун сөздөрдүн баардыгы көкүрөгүбүзгө кут болуп уюп, өзүбүз тааныганга өбөлгө түзүп, адам катары таанууга чоң бир жол ачсын деген изги тилек менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Аман болуңуздар. Бар болуңуздар.